болсо биздин мыкты архивтерди, мыкты жаштарды тарбиялап чыгат элек деген ойдобуз. Ошого менин сунушум ушул жердеги баягы эжекке окутуп айткандай эле райондогу жалпы билим берүү мекемелериндеги мугалимдерди ушул жерде квалификациясын жогорулатууну терең колго алуу менен ошол мугалимдерди мыкты деңгээлде окутуп, анан окуучуларга ушул бир эле 11-класс болгондон кийин анан 11-класстын башында окуу жылынын башынан кийин ЖЭБКга даярдангыла, секондумага окугула, ал окугаларды окугула деп сунуш бергендин ордуна ушул жерден мугалимдерибизди жакшы даярдап, ошол мугалимдерибиз аркылуу окуучуларыбызды мыкты деңгээлде чыгарып алсак деген жакшы ой тилектерибиз бар да. Борбордун потенциалын көрдүк, чындыгында пайдаланышыбыз керек. Шартын түзүп берүү, чоңураак региондорго, алысыраак региондорго барып берүү жагын биз карап көрөлүк. Биз ошол жерде райондо дагы Шакирдин фонду бар. Ошол фонддор менен чечсек болот. Бүгүнкү күндө билимде бир нерсени аябай коюп, эртең чоңураак чыгаша берип каласың. Чечишибиз керек. Ошол жерде сунушуларда жакшы сунуш болуп, биз карап көрөлүк. Эгерде облустун өнүктүрүү фондунан же болбосо губернатордун фондунан келген маселе болсо, биз ошол өзүбүздүн жобого жараша карап көрүшүбүз. Буга чейин деле жыйындарды, жогулуштарды өткөзүп келгенбиз, бирок бүгүн мындай официалдуу түрдө бүгүн өткөзүп атабыз. Албетте жаштардын суроолору абдан курчураак, коомдогу мындай бир көйгөйлөрдү ачык айтуу менен айырмаланды. Эми биз бул суроолорду күткөнбүз албетте. Эмне дегенде эми жаштардын жүрөгү курчуракта. Ошондуктан бир коомдогу терс көрүнүшүндө дагы бирок ошол эле учурда мындай бир жасалып аткан иштер жөнүндө да белгиленип атты. Мен эмне таң калтырды? Эми биринчиден ушул билим берүү жаатындагы маселелер көбүрөөк айтылды. Ушу мен айтат элем, ушул жаштардын ушул жаатындагы суроолор көп болгондугу мени абдан мындай бир кубандырды да.